атаман кийинки эле атам деп айта алам. Өзүм кес-кесте жаман болуп кетем да, мындай. Өксүк адам ушундай болуп калат экен. Агайдын баягы сабак өткөндөрүн угуп, эстеп жаман болом. Агайдын жашына жете эле, агай өзгөчө тарбия берди бизге. Мага мынтип айтканда, менин баягы биринчи дипломум ошо Күреңкеевден бүтүп, 4 жыл ал жактан кыяктан сабак алдым. Анан высшее образование керек болуп, ОШКУдан, УСФАКтан сабак алдым 4 жыл. Анан Кудайдын буйругу болуп, анан кайра улуттук филармонияга, ошо комузчулукка, ал жака оркестрга отуруп калдым да. Анан ырчылыкты да үйрөнүп алайын деп, баягы билим алуу, кудук менен ийне менен кудук казгандай болуп, агайдан дагы сабак алгым келди дагы. Анан кийин агайга бардым да, агай, мен сизден билим алгым келип атат, мен сизден сабак алгым келип атат. Эгерде сиз өзүңүзгө шакирт кылып ала турган болсоңуз, менин жогорку билимим бар. Бирок ошол тартынбай барганыңыз. Тартынбай мен ачык эле айттым, агай, эгерде сиз өзүңүзгө шакирт кылып ала турган болсоңуз, ошондой мүмкүнчүлүк боло турган болсо, мен окуйын, тапшырайын дедим. Анан разницасын тапшырыш керек болот да, разницасын тапшырдым. 2 жылдык разницасын тапшырып, анан 3-чү курска отурдум да, 3 жыл окудум. Бирок кеч болгондон көрө, эч болбой калгандан көрө, кеч болсо дагы агайдан 3 жыл сабак алып билим алганыма мен аябай өмүр бою бактылуумун деп өзүмдү бактылуу сезем. Канчалаган адамдар, мисалы үчүн, жок дегенде ушул 2 ай болсо да сабак алып алайын, жок дегенде 10 күн болсо да сабак алып алайын деп кас катар тизилип турушчу да агайга. Караңызчы. Сусапчы. Мындай агайдан билинип ал, 1 күн болсо да сабак алып алайын дегендер. Агайдын ушул үндү коюу техникасы да өзгөчө да, Башкача. Башка таланттар көп го, бирок агайдыкын өзгөчө айтышат да. Агайдыкы баягы нота менен өтпөсө дагы, нота менен өтпөйт да. Биз мисалы үчүн колубуздан сабак бергенде ар